техникаларды кароо учурунда протоколдо жок жагымдуу учур орун алды. Жаңы автобустардын биринин айдоочусу президенттин классташы экен. Муну айдап атасыңбы? Аппа пакай көйнөк кийип алып, караламай болбойсуңар илгеркиде, э? Экөөнүн жылуу учурашуусунан кийин биз аны кепке тарттык. Сиз Садыр Кожоевич менен таанышсызбы? Айырылышыңыз болду окшойт, э? Классташымыз. Классташыңыз болобу? Автобустар кандай экен, ушул жөнүндө айтып бербейсиздерби? Автобустар Канчадан бери иштечиңиз эле? Автобуста мен өзүм 20 жылдан ашык иштейм. Автобустар жакшы автобустар экен, абдан бүт условиясы бар. Алла разы болсун. Бир адамды бир себептен бир анын оюндагыдай кылбай койсоң, өмүрү кечирбейт экен, аябай кекчил экен. Анан мындай көзүңө күлүп койсо деле баары бир аркаңда деген ушинтип өз аракеттерин кыла берет экен да, мындай акырын унутпайт экен да, кечирбейт экен да. Бул мен өкмөткө 2020-жылы барганда вице-премьер болду. Вице-премьер болуп, ошол 28 октябрбы мен вице-премьер кылып дайындалгам. Андан кийин 100 күн иштедим, кыска мүнөттө эле. Анда ошол дайындангандан кийин бир ай өтпөй туруп, Матраимовдун жанакы Эльдорадо, анан квартираларын, пентхаустарын, жанакы спорт комплекс эмеде үсү жакта на южных воротах. Ошонун үстүндө бир чоң World Class үстүндө деги пентхаустар бар болчу. Ошону деген мыйзамсыз эле өзүмө жаздырып алам деп, анан мени кол кой дейт да. Ким өзүнө жаздырып алайын деп? Ташиев. Анан УКМК. Өзүнө эмес, УКМКнын кызматкерлерине ошону тапшырабыз деген демилге бар болчу. Сиз аны эсиңизде барбы жокпу? Интернетте бар да. Бар. Анан мен буга каршы болом. Анткени деген мен ал кишиге деле айткам, урматтуу Камчы Кыдыршаевич. Бул убагында деген Атамбаевдин бир эме шопуру бирөөсү ушул бирдемени мүлк туура эмес кийин соттолуп кеткен. Бул туура эмес, кийин залакасы тиет. Эмеске мындай карындашыңыз катары сунуштайм, бул мыйзамсыз. Может азыр шашып атат, бүткүл силерге мүмкүн бирөө сизге айтып атат, жаса бериңиз деп атат. Сиз билдеген тиги чоң кызматтасыз деп. Бул туура эмес. Эртеси күнү бул чыгат. Мына 5 жыл өттү, мына азыр деле чыкмак. Андан көрөк буну фонд госимущества аркылуу, ФУГИ аркылуу мыйзамдаштырып, анан аукционго чыгарып, аны ошол жактан сатып алам дегендер чыкса, эми бул бийликте турат да. Мен сатып алам десе, каршы ким чыкмак эле. Ошентип бирок деген мыйзамдуу жолду издеңиз. Кийин бунун залакасы өзүңүзгө тиет деп эле айткам да. Ошондо аябай мага мындай ызасы келип, эмнеге мен айтканымды кылбайсың деп ошондо аябай бир мен ойлойм, ошондон кийин эле мага мындай таарынып эле. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Любой адамдын мээси иштеш керек да. Бүт элек нерсеге кантип кол коем мен? УКМКнын сот прокуратура кызматкерлеринин кайдыгерлиги, жоопкерчилиги адамдын тагдыры менен ойногондорубузга ошо түрткү болуп атат. Бул мындай болгон. Ушул мен кененирээк айтпасам 2 соос менен кантип бүтүрөм. Маселени кыска айтсаңыз, анан жетишсеңиз историясын айтып бересиз. Бул мындай болду. Коштөбө деген айыл бар бизде. Ошол жерде футболдук, жана кичи футболдук аянттын курулушу башталган. 70% бүтүрүп калып, анан кийин жерге жаткыра турган газон эле калганда, тиги материалдарын алып келип суук түшүп калып, алы токтоп калган жумуш. Ал менин уулум да ошо как раз инспектор болуп иштеп турган келипти да, бул Нарындагы башкармалыктын. Анан ал да комиссиянын мүчөсүндө болот.
Анан баардык материалдардын баары толук болгондуктан тиги подрядчик болсо кепил катын берген биз бүтүрүп беребиз деп. Анан ошол негизинде комиссиянын мүчөлөрү кол коюп коюшкан. Неге анан бүт электе кол коюп берет бүттү Эми деп? ошолго менин угулум кол койбой атпайбы? Аны кол койгондордун ичинде кылып коюп атпайбы? Ал кол койбой калган себеби ал жетекчи өзү Кочкорго командировкага жиберилген ошо кезде. Ал буйругуда турат. Сиздин уулуңуз кол койгон эмес, бирок кол койду деп күнөөлөп коюп Кол атчы. койду деп күнөөлөп. Ошолбу проблемаңыз? Ошол проблема. Эми бардыгына бардык. Сотко бардык. Райондук сот болсо мойнуңа алгансыңар деп. УКМКнын тергөөчүсү тергеп туруп бүт эле анын жетекчи кол коюп печат басып аткан жетекчини куткарып ийип, аны менин уулумду кармап атышпайбы? Кол койбогон уулума мыйзамсыз иш козголуп атат. Карагыла, бул эгер чындап эле бул аксакал айтып отургандай болсо, бул өтө бир адилетсиз иш да булчу. Башчыларын кол койгондорду кое берип коюп. Анан жебеген мантык акча төлөдүк, бул кишинин уулуна эме кылган болбойт андай. Түшүнүктүү эле. Аягында Ал эми баягы экинчи жагы да бар да, көрдүңөрбү? Мына 70% бүт элек, бүтүп, анан калган 30% бүт элек кезде бүттү деп кол коюп берди дейт. Любой адамдын мээси иштеш керек да, бүт элек нерсеге кантип кол коем мен? Кыргыз элим Акаевдин доорундагы эдуулардын бири Эдуард Кубатов экен. Ошол кездеги баягы мекен үчүн күйүп, болгон бийликке сын айткандарды тыңшап, камап, угуп, алардын аркасынан аңдыгандардын бири дал ушул Эдуард Кубатов экен. Бул факт. Факт. Муну ал андай адам экенин, андай кызмат аткарганын мен ушул жөнөкөй китеп аркылуу таап чыктым. Ушул китептин 282 бетинде жана Кумтөр боюнча, ошо Акаевдин доору боюнча, жана Бриштейн боюнча бир кыска маалыматтар жазылган, бирок ошол шилтеме келтирип койгон да. Ошол булактар каяктан алынган? Ошол булакка кирдим. Сиздер да кирип карасаңар болот. 2004-жылы январь айында жогорку кеңеште комиссия түзүлгөн экен. Так эле ошол азыркы бүгүнкү күндөй жанагы эдууларды иликтеп атышпайбы? Мыйзамсыз 5 жылда кылган иштери тигиндей мындай деп ошол кездеги ошо Акаевдин доорундагы улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери кандай мыйзамсыз иштерди кылган, иликтөөнүн аркасынан кылмыш иши козголгон деп депутат комиссиянын жыйынтыгында турат. Бул ачык маалымат булактары. Аны жашырган эч ким жок. Мен ойлоп тапкан жокмун. Доорунбек Садырбаев раматылык агабызда ага артист деген кайманат коюп, Өмүрбек Текебаевка Марко Поло деп, Мадумаровка тарыхчы деп, Дастан Сарыгуловка дирижер деп жалаң ушул улуттук коопсуздук кызматы койгон. Азыркы таңалатпайлыкпы бул Эду, Пипо, Вазелин, Мазелиндер каяка чыккан деп өздөрү эле таап атпайбы ошонун баарын таап жүрүшкөн. Анан кийин ушундой адам бүгүн туризмди жетектеп, тим эле элим жерим деп күйүп калганына таң калыштуу болуп атат да. Элестеткиле кыргыз элин. Бул элестете алчу эмес нерсе да. Качанкыга чейин эле ушундай эле бир баягы бир турмокту улам басып эле чекебизге монтуп эле тийип жүрөт, билбейм. Ушулар эле айланып, ушулар эле жуурулуш эле. Мен бул Эдуард Кубатовду баянтан сурап атам. 5 миллион доллар деген биздин спортивный коом бөлүп атат 5 миллион доллар. 5 миллион доллар каяктан келди? Бул F1 оюну экологиядан бул улуттук коопсуздук өтө баштады. Ошо 5 миллион доллар деген жарым миллиард сомго жаккан. Буга ким бөлүп берди? Анын булагы кайда? Же улуттук коопсуздук кызматы X да деп карганын көзүн чукпайт болуп атышабы? Неге муну иликтеген жок? Неге муну карашкан жок? Неге бул көзөмөлдө эмес? Эмне себептен ошол оюн уюштуруш үчүн ушунча мыйзамдын баарын өзгөртүштү, жанталашып? Эмне үчүн ошол улуттук коопсуздук кызматына дагы суроо берет элем. Эмнеге мыйзам бузуу деп атам мен? Улуттук коопсуздук кызматы дагы мамлекет. Сиз дагы мамлекет коргоого тийиш деп турат. Жана жан жаныбарлар, балыктардын баары тең. Эмнеге коркобойт? Ал ошол кызыл китепке кирген жан жаныбарлар, балыктар, эндемикалык балыктардын баары тең. Бул кыргыздыкы, ошондой эле болгон кыргыздын баалуу байлыгы. Эмнеге улуттук коопсуздук кызматы ошону атайын жанагы кутурма жинди
шайтан оюн менен алып келип тебелетип тепсетип ошол ысык көлүбүздү булгайбыз деп атса унчукпай отурат. Тескерисинче ички иштер министрлиги мени провокатор деп. Мен экология тармагынын баарын иликтеп айтып бердим. Бул Эдуард Кубатов өзү жеке мен ошол иш боюнча экология зыяны боюнча мен мойнума алам деп пресс-конференцияда берип атат. Мен ошондуктан айтып атам. Бул Эдуард Кубатовго так кесе. Ушул адам эмнеге жооп бербейт ушул убакка чейин? Таянары ким? Кыргыз элим. Айтар сөзүм, көрдүңөр. Баягы эле 35 жылдан бери келаткан каша, баягы эле каша. Бири-бирине чырмалышкан, журулушкан. Садыр Жапаров таза иштеп атат, нак иштеп атат, өнүгүп атабыз, өзүп атабыз деп мына ушундай кадрларды алып келип алган. Жанына иштетип атат. Анан кантип ким ишенет ушуларга? Кантип ишенебиз? Мен ойлоп тапкан жокмун ушул Эдуард Кубатов момундай иштеген экен деген кызматты. Мен ойлоп тапкан жокмун. Мына ошол эле Өмүрбек Текебаев тирүү, Адахан Мадумаров тирүү, Бектур Асанов тирүү, Исмаил Исаков тирүү, Азимбек Мекназаров тирүү. Же ошонун баарына Эдуард Кубатов бирден флешканы тиги куйругуңарга байлап койду эле ошол саясатчылар. Бирдеке десе 20 жылдык деп 30 жылдыңарды сууруп чыгып, ар бир өңөрдөн эмне деп каякта сүйлөшүп атканын баары флешка менде бар деп. Ошон үчүн унчукпай отурасыңар могу F1 боюнча, формула жарыш боюнча. Мен ошолорго да кайрылат элем. Же аркаңар таза эмес да, ошон үчүн да. Таза эмес. Эдуард Кубатов бирдеке десе, баягы флешканы билесиңби, Дубовый парктагы дейт да. Ошол Дубовый парк деген жана Текебаевдин кафеси дейт, Дубовый парк дейт. Ошонун баары могу жерде комиссиянын немесинде жыйынтыгында жазылыптыр. Ал убакта ЛТР, КТР баягы бийлик иштеп, элге жалпы маалымат жакшы жеткен эмес. Азыр мына ачык булак интернет заманы жетип атат, көрүп атабыз. Мындай жана көлдө торлор тазалап атат, ошондой эле тазалаш керек да. Мен экология жагынан айтайынчы. Мен саясатчы эмесмин. Петиция кол коебуз. Ысык көлүбүздү коргойбуз. Сиз Садыр Кожоевич менен таанышсызбы? Классташым болот. Классташыңыз болобу? Кандай? Муну айдап атасыңбы? Аракетибизди көрүп атабыз. Ай болуп келди, элдин баары эле мени концерт бул ай сайын концерт өткөрөт деп койбойбу? Караколдун пристань конушунда заманбап балык чарбасы курулууда. Долбоор ысык көлдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн калыбына келтирүүгө багытталып, көлгө чабак жана сига кое берилет. Ошондой эле форель өстүрүлүп, ишкана жылына 2000 тоннага чейинки балык өндүрүп, ички рынокты камсыздап, экспортко да чыгат. Что обеспечит, все это сделает, то есть это все заложено и реализуется в кратчайшие сроки. Президентке ошондой эле 350 тоннага чейинки кемелерди чогултуу комплекси көрсөтүлдү. Экологиялык таза технологияларга негизделген ишканада электр кыймылдаткычтуу кемелер чыгарылып, 120 жумуш орду түзүлөт. Мамлекет башчысы долбоорду мөөнөтүндө жана сапаттуу бүтүрүүнү тапшырды. Молодцы. Делайте дальше. Спасибо. Андан ары президент Жапаров Караколдогу Пушкин атындагы сейилбактын реконструкциясынын жүрүшү менен таанышты. Долбоордун алкагында амфитеатр, 8 заманбап аттракцион, фонтандар, балдар жана скейт аянтчалары курулуп, сейилбак толугу менен көрктөндүрүлүп жатат. Ребята биз спроектировали эки тренировочный залы менен жана ошондой эле основной залы. Ошондо бул международный уровеньдеги комплекс болот. Ошондой эле мамлекет башчысына Караколдо ишке ашырылып жаткан ири инфраструктуралык долбоорлор көрсөтүлдү. Алардын арасында ЖЭПтин көп функционалдуу спорт комплексинин, конгресс холдун курулушу, жолдорду жана тарых музейин реконструкциялоо бар. Инфраструктуралык долбоорлордун жүрүшү менен таанышкан мамлекет башчысы жаңыланган паркты көрүп чыкты. Каракол шаарындагы жаңы паркта бул жерде ошо эскирип калган бактарактарды дагы ордунан алып, анан жаңы бактарактарды отургузуп, баягы шаардыктар үчүн атайын жапжаңы заманбап аттракциондор орнотулган. Анан мына бул жерде карасаңыздар, оргумалар жаңыча жасалыптыр. Бардын азыр
өлкө башчысы бардыгы менен мындай парктын жасалганлыгы менен таанышып жүрөт. Президент шаарды комплекстүү өнүктүрүү иштерин сапаттуу жана өз мөөнөтүндө бүтүрүүнү тапшырды. Сейилбактан тартып ири инфраструктуралык долбоорлорго чейин бул иштер канча мөөнөттө аяктайт? Караколдун мэри алдыдагы пландар менен бөлүштү. Башынан айтып көрсөм, мен өзүм Караколдукмун да. Ушул жакта чыга школун, халкын школду бүткөм. Анан билебиз да, кандай иш аракеттер мурда болуп жүргөн. Каралган эмес да Каракол вообще. Анан конечно, бартен биздин президентибиздин тапшырмасы менен школдор ошол эле чоң школдордун бир 5 бар, Каракол шаарынын ичинде. Ошолордун жасап атабыз. Чоң садиктерден бир 5 бар. Алардын реконструкция кылып жасап атабыз. 400 километр трасса бар Караколдун ичинде, чоң кичинекейлер да бар. Баарын айтып көргөндө. Ошонун 100 километр жасалып жүрсө, 300 километр вообще каралып элек азыр. Ошонун баарын азыр до конца ишке ашырыш биздин милдетибиз. Но мен 3 ай болуп келди, элдин баары эле мени концерт бул ай сайын концерт өткөрөт деп койбойбу. Мына концерттин алкагынан биз өзүбүздүн Каракол шаарынын бюджетинде плюс өзүбүз расчет кылгандан 80 миллион көбүрөөк акча топтодук. Ошол эле бизнестеги ошо ресторандар өзлөрү зарабатывать эткип, ошо бюджетке налогко төлөгөн акчасынан 80 миллион дополнительно былтыркы жылдын прогнозунан мы уже таптык бүгүнкү күнү. Каракол өнүгүүгө секирик жасап жаткан чакта анын жол инфраструктурасы да талапка шайкеш келиши зарыл. Ал үчүн ондогон жаңы атайын техникалар жана жүргүнчү автобустар алынган. Учурда Каракол Бишкек жана Каракол Алматы каттамдары иштеп жатса, жакынкы мезгилде өлкөнүн башка облусторуна, ошондой эле Астана менен Ташкентке жаңы каттамдарды ачуу пландалууда. Эми жакшылап колдонгула, эми водительдерди жакшы тың водительдерди алгыла. Биз буквально аккуратно айдаган водительдерди алгыла. Техникаларды кароо учурунда протоколдо жок жагымдуу учур орун алды. Жаңы автобустардын биринин айдоочусу президенттин классташы экен. Муну айдап атасыңбы? Аппа пакай көйнөк кийип алып, караламай болбойсуңар илгеркиде, ооба, буйрса. Экөөнүн жылуу учурашуусунан кийин биз аны кепке тарттык. Сиз Садыр Кожоевич менен таанышсызбы? Айылдашыңыз болду окшойт, э? Классташым болот. Классташыңыз болобу? Автобустар кандай экен, ушул жөнүндө айтып бербейсиздерби? Автобустар канчадан бери иштейсиңиз эле? Автобуста мен өзүм 20 жылдан ашык иштейм. Автобустар жакшы автобустар экен, абдан бүт условиясы бар. Алла разы болсун, ушинтип өнүгүп өсөлү Кыргызстан. Техникаларды көрүп чыгуу учурунда президентке жеткирилген айрым атайын унаалардын сапаты талапка жооп бербей турганы маалым болду. Мамлекет башчысы жооптуу кызматкерлерге жеткирүүчүлөргө чара көрүп, заводдон чыгарылган сапаттуу техникаларды гана кабыл алууну жана көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Давайте остановить эткиле, анан техникаларды кайра ким болсо ордуна койдук. Жаңы техника. Эгерде такыр эле айла жок болуп эле уже бүттүү болуп калса, жаңы ордуна алмашылбаган болсо, анда куздуруш керек. Канча жерде айырмасы канча болуп калат.